чырак долбоору качан башталат деген чырак долбооруна байланыштуу суроолордун баарына жаңы жылда жарыялайбыз. Ошол жактан маалымат алабыз. Ал жөнүндө сурап убактыңызды кетирбеңиз. Дагы суроолор болуп жатат. Кандай курстар каяктан окуса, кандай болот деп. Эгерде чыракка катышкыңыз келбесе же чырактын арасындагы кесиптер сиздерге жакпаса же сиз кыз эмес болсоңуз дейли, айым болбосоңуз, Жылдыз Академияда программалоо курстары бар. Жылдыз Академиянын ссылкасы менен профилимде. Ошо Жылдыз Академияга кирип, программалоолордун класстарын карап чыксаңыздар болот. Негизи Кыргызстандагы эң сапаттуу курстарга кирет. Андан сырткары акчасы дагы эселеп арзан да. Именно региондорго багытталган акчалар, мындай баалар коюлган. Ошол жактан да көрсөңөр болот. Мына келечектин студенттери дагы бизде Жылдыз Академиянын программасы менен окуду. Адан кийин эле келечек бесплатно окуду, Polaris платно окуду, Sirius деген группа платно окуду. Үчөөнүн программасы деп бирдей болду. Ага караганда келечектин студенттери күчтүүрөөк чыкты. Ошого ошол жактан дагы караштырып окуп көрсөңөр болот. Өз алдынча курска барбай даярдануу канчалык деңгээлде үйрөнө алабыз? Шартка байланыштуу иштөө керек. Ошондуктан курска барбай окуса болобу дейт. Болот, болбойт деп айта албайм. Бирок ага дисциплина керек. Адам күчтүү болуш керек. Мындай IT программалоону үйрөнөм десеңиз эле, программа жазуу бул жөн эле отуруп китеп окуп, видео көрүп коюп эле программаны түшүнүп калбайсыз да, бул практика. Кол көнүш керек, эмне көнүш керек, задачаларды решать этиш керек. 10 жылдан бери иштеген программисттин дагы өзүнүн эмелери болот, проблемалары болот, задачалары болот, чыгара албаган, жаза албаган, кодго келип такалып калган жерлери болот. Ошол нерсени чечкенди билиш керек. Вот ошондо жумуш жеңилденет. Бир задачаны чечиш үчүн сизде ментор болуш керек. Жаныңарда суроо сурап, сурооңорго жооп берип, түшүндүрүп берген. Же билген адам болуш керек, же группалаштарыңар болуш керек. Чогуу бир группада окуган, чтобы бири-бириңер менен билимди алмашканга. Же болбосо Google'ды мыкты деңгээлде колдонууну билиш керек. Google'дан бүт проблеманы чукуп таап чыкса болот, ошону сравнивать этсе болот. Ошондуктан жөн эле үйдө отуруп алып, китеп ачып программаны үйрөнсөм болобу дегендерге болот да. Ал үчүн ушундай дисциплина керек, изденүү керек, табыш керек. Азыркы учурда интернетте аябай көп маалымат бар, мусор маалымат да аябай көп, trash info деп коет. Аны сорттаганды билиш керек, ошону мындай сортировка кылганды билиш керек. Ошондо гана силерге туура маалымат өтөт. Некачественный курстар аябай көбөйүп кетти. Ошондуктан буга бар, тигиге оку деп айтыш өтө кыйын. Ошон үчүн мен YouTube'га видео тарткам. Сапаттуу курсту кантип тандаш керек? Же мен силердин ордуңарда болсом, мен өзүмө ошондой буткемпти, окуу жайды кандай критериялар менен издеп тапмакмын. Ошол ыкмаларды колдонуп, сиз дагы өзүңүзгө курс караштырып көрсөңүз болот. Аны үчүн ар бир адам өзү издениш керек, бир аз информация алыш керек, аракет кылыш керек. Жумушка кириш үчүн азыркы Американын компаниялары, дүйнөдөгү чоң компаниялар көбүнчө 3 интервью кылат. 3 интервьюдан эгерде жакшы өтсөңөр, ошол интервьюнун жыйынтыгына карап жумушка ала берет. Анан кээинки компанияларда диплом сурайт, көпчүлүк чоң компанияларда дипломду да сурабайт. Ошол себептен азыр курска окуп, жумушка кирүү бул реалдуу болуп калды. 6 айдын ичинде бир курстан бүтүп, 3 интервьюдан өтүп, жумушка кирип кетсе болот. Мекендешибиз сурады, Кыргызстанда болуш керекпи чырак долбооруна катышыш үчүн деп. Чырак долбоору кыргызстандыктар үчүн, бирок каалаган жерде, локейшны, кайсыл жерде жашаганда айырмасы жок. Себеби бул онлайн болот. Ошол үчүн Орусиядагы мекендештерибиз, Турциядагы, ошо Европадагы, Азиядагы, Америкадагы бардык мекендештерибиз катышса болот. Аябай сонун комментарий келиптир. Ошо сиздер аркылуу IT боюнча маалымат алып, IT менен ооруп калдым. Аябай сооп иш жасап жатасыздар дейт. Жаратканым ыраазы болсун дейт. Чоң рахмат. Эми кыймылдап аракет кылып окуңуз, мыкты программист болуңуз, чет өлкөдөгү Google, Facebook, Amazon сыяктуу компанияларда иштеңиз. Анан сиз дагы ушундай чырак окшогон проекттерге катышып, же ушундай проекттерди алып чыгып, элибизге көп жардам бериңиз деп айткым келет. IQ күчтүү болуш керекпи дейт. Жок, ар бир адам программист боло алат. Программист эмес, эмнегедир бардыгы эле IT десе эле программист деп эле ойлой берет да. Ошону мен видеолорумда аябай көп айтып жеткиргим дагы келет. IT программалоо менен эле чектелбейт достор. IT чоң направление, багыт десем болот.
айтиде вообще код жазбай деле иштеген адамдар аябай көп. Дизайнери да иштейт, ученый да иштейт, ресерч жасаган, изилдөө жасаганы да иштейт, жөн эле менеджери дагы иштейт, аналитиги дагы иштейт, программа жазганы да иштейт. Бул программирование айтинин бир эле кичинекей багыты да, ошо компьютердин ичинде бир программаларды компьютердин тилинде жазып, адам менен компьютерди байланыштырып бир нерсени иштеткен эле адамдар да, адистер. Анын артында аябай ошол продуктты, ошол продукцияны колдонуучуларга вот бизге алып чыгыш үчүн жалаң эле айтишниктер отуруп алып жумуш жасабаган да. Ошого IT программалоо менен эле чектелбейт достор. Ошон үчүн IT жөнүндө көбүрөөк маалымат алып окуңуздар. Кандай кесиптер бар, эмнелер бар. Дизайнерге кызыксаңыз, графический дизайндан баштап көрүңүз, UI UX дизайнга барыңыз, архитектурага кызыксаңыз, айтинин архитектура жаатын тандаңыз, химия, биологияны кызыксаңыз, нанотехнология жагын тандаңыз. Азыр ар бир кесип айтиге байланыштуу болуп баратат. Ошондуктан IT бир эле программалоо менен чектелбейт. Ар бир адам IT жаатында өзү сүйгөн кесипти таап алат деп ишенем. Аябай кызыктуу нерсе. IT жөн эле программалоо деп ойлобоңуздар. IT-ге кызыксаңыз, көбүрөөк просто маалымат алып көргүлө. Жөнөкөй эле сөз product manager, agile боюнча scrum мастерлер, аналитиктер, data scientistер, data аналитика менен заниматься эткен адистер. Булардын баары жөнөкөй эле жумуштарга кирет болгону IT жаатындагы кесиптер. Сөзсүз Америкага барыш керекпи, Кыргызстанда эле иштесе болобу дегендерге болот. Башка чет өлкөлөргө мигрант болуп кара жумуштарга чыкпай, ошол Кыргызстанда отуруп эле 6 айда IT-ни окуп алып, IT жумуштарын аралыктан иштесеңер болот. Европада, Америкада жумуштарды алып, ошондой жумуштарды кылса болот деп айтып келип атабыз. Жок дегенде эгерде четке чыксаңар дагы кара жумушка эмес, 6 ай окуп алып, IT адиси болуп иштегенге чыксаңар, ошол жакшы төрөнгөн жумуштарда иштеп келсеңер болот. Негизинен дүйнө жүзүндө бул IT индустриясы күндөн күнгө чоңоюп атат. Мисалы, Америкада магазиндерге барсаң, кассирлердин кереги жок болуп баштады. Айдоочулар, машиналар өзү айдалган машиналарды айдап баштады. Көптөгөн жумушчуларды жумушу жок калтырып атат. Ошол жумушу жок калган адамдардын бири болуп калбаш үчүн силер дагы окуп, келечектин кесиптерине, ушул заманбап кесиптерге аракет кылгыла деп айтабыз. Мектепти бүткөндөн кийин башка кесипке окугандар болсо, азыр дагы кеч эмес. Ошол курска барып окуп алсаңар болот. Ал үчүн өтө мындай акылдын деле кереги жок. IT окуш үчүн гений болуштун кереги жок. Жөнөкөй эле адам окуп аракет кылса, IT-де ишке кирсе болот. Дисциплина күчтүү болсо, өзүңүздү компьютердин алдына отургузуп күндө 2-3 саат окуй алсаңыз, анда окуса болот. Туура келген программаны тандап алыш керек. Мисалы, Айдана Telegram каналында бөлүшүп атат акысыз платформаларды ошол IT окуганга. Жылдыз академиясынын бесплатный ресурсы деген бөлүмүндө 70тен ашык акысыз платформалар бар. Ошолордон алып окусаңар болот. Болгону көптөгөн адамдарда, биринчи баштагандарда ошол кыйын нерсе бул дисциплина. Ошол үчүн жаңы баштап аткандарды желательно курска барсаңар жакшы деп айтабыз. Бирок ага мүмкүнчүлүк жок болсо, жөн эле өзүңөр колдон келишинче IT-ни үйрөнө берсеңер болот. Өзүнчө IT-ни үйрөнүп баштап, анан курска баргандардыкы андан жакшы болот, түшүнүп баштагандан кийин. Биринчи окуганда инструктор керек, бирөөлөр суроолоруңарга жооп бериш керек, аябай көп суроолор болот. Чырак долбооруна катышуу үчүн кандай даярдыктарды кылышым керек деген суроо экен. Жакшы суроо деп айткым келет. Чырак долбооруна катышуу үчүн биринчиден бул информацияны алып окууну үйрөнүү керек. Жөн эле башында айткандай сүрөт, видеону эле көрүп койбой, ылдыйында эмне деп жазылып турат. Анан условияларды туура аткаруу. Почта ачып, ушул почтага жазгыла десе, ошо айтылгандай кылып почта ачып, ошол жака жөнөтүү. Списокты бул жака кош десе, ошону кошуп чыгаруу. Негизи эле мына даже келечек долбоорунда биринчи отборочный турду мындай элементарный эле нерселердин айынан өтпөй калгандар болду да. Почтаны туура эмес ачып, туура эмес жака жиберип, или атын туура эмес жазып коюп, же дагы бир нерсесин туура эмес жазып коюп, же логин паролун унутуп калгандар болду. Ошондуктан маалыматты мындай сиңиргенди азыртадан үйрөнүңүздөр. Эмне деп айтылып жатса, ошону внимательно угуп, айтылган условияларды так аткарып
постепенно жөн эле мындай эме да паника боло бербеш керек. Ошондо гана сиздер ошо списокко түшөсүздөр, анан сабакка даярдык башталат. IT-ни эмнеден башташ керек дегендерге биринчи маалымат алуудан башташ керек. IT деген эмне экенин билиш керек, кандай багыттары бар экенин билиш керек. Анан курска жазылганга дагы, университетке жазылганга дагы жеңил болот, оңой болот. Өзүңөр силерге эмне жаккан багытты тандап аласыңар. Мисалы, орусча маалыматтар көп. Эгерде орусча түшүнгөндөр болсо, орусча издеп эле маалымат ала берсе болот. Кыргызчасын биз дагы колдон келишинче өз салымыбызды кошуп кыргызча чыгарып атабыз. IT деген эмне, IT-ни окуш үчүн эмне кылыш керек, университеттен кантип окуш керек, курстан кантип окуш керек деген суроолорго колдон келишинче кыргызча маалыматты интернетте көбөйтүп атабыз. Ошондой издеп эле жазсаңар, ушундай маалыматтар чыгат. Буга чейин бир суроо болгон келечек боюнча. Келечектин студенттерине негизи проект эмне берди деп да. Мен келечектин студенттери менен сүйлөшкөндө мага эң жаккан нерсе, вот 8 ай мурун проект башталгандагы неуверенный адамдар, эмне кылаарын билбеген адамдар да, IT жөнүндө таптакыр түшүнүгү жок адамдар азыр уже ушунчалык бир уверенность менен сүйлөп калыптыр, проекттерди жасап, тигини жасап, буну жасап. Даже азыркы мындай келечекте проектти ийгиликтүү аяктабай бир кайсы бир причина менен жарым жолдон калып калгандар, аягына жетпей калып калгандар, азыр жумушка даярданам деп жүргөн адамдар 8 ай мурункудай жашоого кайра кайтып барбайт да. Биз жок дегенде билим бердик. Азыр уже ошо 8 ай мурун студенттер окуп баштап, 2 айдан кийин, 3 айдан кийин окууну жакшы окуй албай или жалкоолук калтырып же башка бир себептер менен окууну таштап койгон күнүндө дагы алар башка курска барып эми $1000, $2000 акча төлөп кайра башынан окушат. Ошого даяр болду. Получается, биз мындай мектептен жашоонун эмеси менен, ступенькасы менен алганда, биз кичинекей балдарды, IT-ни билбеген адамдарды алып туруп, мектепте 1-класста окутуп, жазганды үйрөтүп, код жазганды окуганды, жазганды үйрөтүп туруп, университетке, колледжге даярдап бердик да. Эми алар барат, $1000 акча төлөп окуганда ичи атышып, ошончалык жакшы студент, мыкты студенттер болот, аларга жеңил болот. Алар кайра мурунку жашоона, мурунку кара жашоого кайтып барбай турган адамдар болду деп ишенем. Канча деген менторлорду алып келдик, канча деген адамдар менен тааныштырдык, канча деген адамдар менен сүйлөшүп, ошол адамдардан өздөрүнүн геройлорун таап, өздөрүнө ишенүү пайда болду да, что ал деле кыла алат, мен дагы кыла алам, менин колумдан келет. Эң негизгиси мага жаккан нерсе ошо келечек проектиндеги 3000 студент эң негизгиси эмнеге ишенди, что бардык мүмкүнчүлүк, бардык нерсе өзүнүн колунда экен. Өзү кааласа гана окуйт, өзү кааласа гана жашоон өзгөртөт, өзү кааласа гана үй бүлөсү менен жакшы жашоодо жашайт, өзү кааласа гана бир нерсени өзгөртүп, азыркы кризистен чыгат. Өзү аны каалабаса, аны колунан жете эле бирөө алып чыкпайт. Ошону биз аябай жакшы жеткире алдык студенттерибизге деп айткым келет. Вот ошо азыр келечектин студенттерин бардык жактан көрүп калабыз. Аябай активный студенттерибиз бар. Бирөө где-то SMM жака өтүп кетти, бирөө башка жака өтүп кетти, бирөө графический дизайнга, бирөө UI UX дизайнга өтүп кетти. Мектепте универде окуган студенттерибиз усиленно программирование изучать этип баштады. IT окуганга канча убакыт керек дейт. 6 айдын айланасы. Кээ биркилер 3 айда үйрөнүп алат, кээ биркилер 6 айда үйрөнөт, кээ биркилер 1 жылда. Көпчүлүк IT курстары булар 6 айда үйрөтөт. Бир программалоо тилин үйрөнүп, жумушка кирип алгандан кийин кошумча үйрөнүп, жумушта карьердик өсүү жасай берсе болот. IT эмне үчүн керек? Мисалы, бир жума телефону жок, жөн жашап көргүлө. Өзгөчө четте жүргөндөр, мисалы, телефон аркылуу жакындары менен байланышат, сүйлөшөт, картасынан акча салат, баягы телефонуна, интернетине, үйдүн услугаларын төлөсө болот. Таланттуу программисттер чыгышып, ошонун баары application аркылуу болуп атат. Ошол application бул программисттердин, IT адистеринин жасаган продукциясы. Ошол бирөөлөр жашоодогу проблеманы көрүп, ошол көйгөйдү көрүп, ошого чечим табышып атат. Ушундай кылсак, элдердин жашоосу жеңилдейт экен. Ал эми элдердин жашоосун жеңилдеткен адам бул акча табат. Элдер колдонгон application'ден акча алышат. Ошентип
IT адистеринин креативдүүлүгү өсүп, дүйнө жүзү азыр IT менен алдыга жылып атат. Азыр көптөгөн бизнестер онлайн, интернетке улашкан. Ошол себептен Кыргызстан өнүгүп келип атат. Кыргызстанда IT комьюнити өнүгүп келип атат, айтишниктер көбөйүп атат. Күндөн күнгө компанияларды угуп атабыз азыр. Стартаптар Кыргызстандан чыгып, $1 миллион, $5 миллион бааланыптыр деп чет жактарга барышып, ошондой жакшы жаңы таланттар, жаңы айтишниктер чыгып, ошондой компанияларды ачып атат. Ошолордун бири болуп калышыңыз мүмкүн. Ошол үчүн ITге инвестиция кылып, ITге окугандар эч убакта жолдо калбайт. IT эмне дегенден башташ керек да. Googleга эле жазыңыздар болот. Что такое IT? Маалымат технология. Ошодон чыккан информациянын баарын сиңиргеле. Анан IT жөнүндө түшүнүп каласыңар. Көбүнчө эле мен ошо ITни үйрөнөйүн дедим эле, анан кантип үйрөнүп каяка кетип калсам болот деп айтат. Google в помощь да. Google'ды ачкыла, Google'ды колдонгонду үйрөнгүлө. Google'да бүт маалымат бар. Бүт нерсе бар десем болот. Профессор болуп кетесиңер Google'ды жакшы колдонгонду үйрөнсөңөр. Google'га эле жазгыла IT деген эмне? Орусча жазгыла, кыргызча жазгыла, англисче жазгыла, если англис тилин билсеңер, эң чоң библиотека. Вот элементарно ошодон баштап, анан экинчи суроо. Какие профессии существуют в IT деп жазсаңар, список чыгат. Ошонун ичинен карап көргүлө, ар бирин окуп көргүлө. Software инженер деген ким, ал эмне кылат? Тиги деген ким, бул эмне кылат деп 30 кесипти окуп көрсөңөр, силерде бир идея пайда болот. 30 кесип жөнүндө. Анан ошонун ичинен өзүңөргө бир жаккан бир кесиптерди тандап аласыңар. Айтайлы бир 5 кесипти тандап алдыңар. 5 кесипте өзүңөргө жазгыла список. Ошо 5 кесип жөнүндө дагы углубленно, дагы көбүрөөк маалымат алып окуп көргүлө. Ал эмне кылат, кандай кылат, кайка барат, эмне жумуш аткарат, каерде окуйт, кайсыл жакта востребовано, маркети кандай. Ошондой бир жума, 2 жумалык ресерч жасагандан кийин, изилдөө жасагандан силерде бир уже идея пайда болот. Мен точно графический дизайнерге окуйм, же болбосо мен точно UI UX дизайнерге окуйм, же мен точно DevOps инженери болом деген. Анан силерде уже вопростор азаят. Анан DevOps инженерди тандадыңар. Дагы эле Google'га жазгыла, кантип DevOps инженер болсо болот деп, или как стать DevOps инженером, да, что для этого необходимо. И 1000 миллион статья чыгат. Ошолордун эң жакшыларын окугула, сиңиргиле. Анан силер уже курска даяр болуп баштайсыңар. Курска барганда эми курсту кантип тандайм? Жазгыла, ошону да, как выбрать курс, где отучиться, как отучиться, где, что деп, иштеп эле ошо информациянын баарын эле өзүңөргө сиңире берсеңер, ошо мээ ошону принимать этип баштайт. Мээ окуганга даярданат. Андай кылбаса бир аз кыйын болуп калат информацияны сиңирип алганга. Айдан айтып аткан маалыматтардын баары интернетте бар, YouTube'да видеолор бар, ылдыйында тексттер бар. Ошол Айдан айткан шилтемелердин баарын кошуп койгонбуз. ITнин азыркы баардык кесиптери, баардык багыттары актуалдуу. ITде кесиптен кесип алмаштырыш оңой. ITнин бир багытын программистте окуп атып эле, программист болгуңар келбей калса, кайра 4 жыл окуп же кайра 6 ай окубай эле ошол программисттен DevOps'ка өтүп кетсеңер болот. ITни баардык адамдар окуса болот, достор. Өзүңөр жактырган багытты тандап эле окуй бергиле. Орусияда жүргөн мигрант мекендештерибиз баары окуй берсе болот. Ошол жактарда чет мамлекетте мигрант болуп жүрүш деле жеңил эмес. Ошолор күчтүү адамдар. Алар ITнин окуусуна чыдайт. Орусияда жүргөндөр Орусиядан эле окуп, Орусияда эле жумушка кирип кетсе болот. Кыргызча да окуса болот ITни, орусча да окуса болот. Англис тилди билүү шарт эмес. Чет мамлекеттерге иштегени чыгам десеңер, ошондо үйрөнүш керек болот.